Rahmat aka. Hurmatlı qo'llovchilar, shunday turingizlar. Jilmay yo'q, tinchlikni saqlaymiz. Dağı eldik general. Qana eldik generalni qo'llaganlar bormizmi? Eldik general Subhanaliyev aqamizga so'z beramiz. Rahmat. Hurmatlı sanalışlar. Kadırlı men altında bir aksakal çıkıp söylep atpayбы. 30 yıldan beri adletlik izlep durup mına pensiya çıkıp kettimde. Alo. Alo. Hurmatlı talapkерler. Bir yerde varsınlar mı? Var. Bir söz üstü başlasak mında da hazırda aksakalın bir yerde aytып atты. 30 yıldan beri adletlilikni izlep buna tavalbay atam dedi. Men 95 yılı birinci jol депутаттыкка аттанганда Талас областынан beri. Ошондо дагы көз боемочулук болуп мандатты бербейм дегенде биз Талас областында митингге чыгып өзүбүздүн укугубузду сактап калып биз мыйзам чыгаруучу палатасына келгенбиз. Ошондо Акаевдин убагында болчу. Кийин дагы мына Акаевден баштап Бакиевдин убагында, кийин Атамбаевдин убагында, азыр болсо Сооронбай Жээнбековдин убагында дагы ушундай эле митингде жүрөбүз. Өз укугубузду коргойбуз, сактайбыз, эл үчүн иштейли деп. Ошон үчүн баардыгыбыз ушул жерде тургандар өз укугубузду сактайбыз. Бирок биздин укугубузду тебелегендер кайда? Баардыгы качып жүрөт. Түрмөдө отурушат. Ошол эле аппарат жетекчилери, премьер-министрлери, ошолордун жандоочулары каякта бүгүн? Фамилияларын которуп алып туруп чет мамлекетте, калгандары түрмөдө отурат. Ошон үчүн биз ачык эле айтышыбыз керек. Таза шайлоо болбоюнча Кыргызстан эч качан оңолбойт. Азыр мына Атамбаев да кейип атат. Мен таза шайлоо эле өткөрүп койсом болмок деп. Чын эле таза шайлоо болсо бүгүнкү күндө түрмөдө отурмак эмес. Таза шайлоо болсо Кыргызстан алдыга умтулуп, ушул жерде баардыгыбыз ушу соттун алдында турбайт элек. Бир Турсунбай Бакир уулу үчүн ушунча кишини садага чабып атат. Ушул деген да мыйзамды сактайбы? Ошон үчүн биз кайрылат элек Центризбиркомдун мүчөлөрүнө. Эл менен ойнобогула, от менен ойнобогула. Кыргыз эли мындайды тоготпойт. Ошон үчүн кээ бирлер айтып атат да. Кийинчерээк эмне кыласыңар деп. Өткөрбөй койсо десе. Мен айтат элем, өткөрөт бизди. Өткөрбөсө биз күрөшөбүз өзүбүздүн. Биз күрөшкенбиз, бүт режимдердин убагында күрөшкөнбүз, дагы эле күрөшөбүз. Ошон үчүн силерди баарыңарды чакырып кетет элем. Азыр мыйзамдуулукту сактап, ушул жерде тургула, провокацияларга берилбей, бирок өзүбүздүн конституционный укуктар үчүн аябай күрөшөбүз. Аягына чейин чыгабыз. Бүтүн Кыргызстан. Rahmat. Биздин